Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр. Бүгүн мына бир жашар тай сатууга чыкты. Мынакей туугандар. Тайдын сындары, формалары жакшы экен. Азыр тай боюнча дагы маалымат бере баштайбыз. Тай чекир тай экен туугандар. Биринчи эле арка жактарын көрсөтөйм. Чатка аяктары бастырып коюңчу. Чатка аяктары арка жакта. Я кайтарыңчы. Тайдын алды жактарын көрсөтөйүн. Яғни тоң. Омуролору. Тайдын тутту колдору жеңил, курчтай экен туугандар. Кашка токтоп турунчу, ушу чекир көзүн көрсөтүп коеюн. Ушул көзү чекир экен, көздөр. Баштары дагы дөңүр баш экен. Жетелеңсин арака, бастырыңчы. Ушундай токтоп турунчу. Бирок тайды көрсөтүп коеюн. Узунлуктары дагы жакшы экен, аркаңкы эки бутак. Казактары дагы. Ушундай токтоп турунчу, алды жагын көрсөтүп коеюн, омуролорун. Тайдын төштөрү, буттары таза. Жетелең сылдыга. Туугандар ушул болду. Тай Кербен шаарында турат. Аксай районунун Кербен шаарында. Мына баазын өз өзүнөн эле сурап берейин туугандар, көпчүлүгү. Баазы канча санке, баазын айтып коеюн. 75 миң кем акчаны кебип берем. Мына 75 миң деди туугандар, баазын кемин кылып берем деди. Мына өз оозунан уктуңар. Тай каяктык асанки, тайдын өзү каяктан келген? Тай мына Чүйөрөнүнөн келген экен. Чүйдөн келген. Ошондо пародазы Новокиргизский болуп калат. Новокиргизский тайлар азыр өтө жакшы болуп атат. Чоңдуктары, чуркачтары, күлүктүктөрү. Мына туугандар, тай ушул болду. Баазы айтылды. Дареги Кербен шаары, аны дагы айтып өттүк. Бул Асан акен, номерлерин калтырабыз. Жетишсиз болгон маалыматтарды номерге чыгып байланышып алсаңар болот. Өзбекстан, ал жактарга өткөрүү жолдору бар туугандар. Ал жөнүндө сүйлөшөбүз. Ушу менен видео соңуна чыкты туугандар.